Super KG порталы 6 август күнү Бишкек шаарынан 355 чакырым алыста жайгашкан Нарын облусунун Солтон Сары жайлоосуна барып, кен казган кытайлык Жонжу Майнинг компаниясы ишин токтотуп, лицензиясы жокко чыгарылуусун талап кылган жергиликтүү тургундардын үнүн укту. Мороновго эки талап коюлду. Биринчи талап Кытайдын алган лицензиясы артка чакырылсын деп. Экинчи талап ошо Кытайдын милициялары, Кытайдын айыл өкмөтү, Кытайдын губернатору, Кытайдын рай акими кетсин деген талап коюлду. Ушуга чейин 3 саат болду, күтүп атабыз, жооп жок. Вице-премьер Моронов биз койгон талапка, ордунан койгон талапка чече албаса, 2 күндөн кийин Кытай Торгар трассасы буулат. Олар деген азыр жердин убагы мына чөп бүтпөй атат, тияктачы, кайнап атат. Мына ошолордун баарын таштап коюп жыргагандан бул балдардын ушунча 5000дей киши бияка жыргагандан келген жок. Эч бир мына машты чөбү чабылбай атат тиякта. Эч бир мына бүт ар бир баланын көйгөйү бар, маселеси бар. Ошо элдин тагдырын чечели деп атай келип атат да, ошону атайлы ушул жергечи. Анан ошо жөнөкөй келген жокпуз. Ошо жогору жактагылар ойлонуп чечип берсин. Губернаторубуз деле жүрөт ушул жердечи. Алар эмне ал киши бакчы эмне эле. Ошо жогору жактын сөзүнөн эле кайта албай атат. О деп мына жашын үйдө отурат азыр. Туурабы балдар? Кетсин Кытайлар. Кетсин. Болбосо мына балдар эч качан эч жака жылбайбыз деп атышат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыповдун айтымында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын корутундусу менен кенди иштетүү убактылуу токтотулган. Азыр мына экотех инспекция өзүнүн корутундусун берди. Анан ошол мыйзам чегинде калган жумуштар улантылат да. Пока токтотулду. Лицензиясы андан кийин баары өзүнүн мыйзам чегинде кетет да. Азыр экотех инспекция корутунду берип атат да. Токтотуу боюнча. Тургундар алгач мал ооруп кырылып жатканын, эми кичинекей балдар, аялдар ооруп жатканын айтышат. Колдоруна чыкты, чекелерине чыкты келинчегимдинчи. Анан могул жерге дарыландык, бир балам болсо такыр оозул болуп, оозу улам айыкпай лахолго апардык. Лахолго апарсак да жакшы билбегенден Кочкорго чейин апарып келдик. Кочкорго чейин алып кирдик да. Ал түнү менен давлениясы көтөрүлүп, түнү мененчи түнкү саат 11де ушул жерден алып жөнөдүк. Түнкү саат 11де алып бардык, Лахолго апардык, Лахолго барсак бүт нарында экен, врачтардын барычы барсак, анан Кочкорго алып кеттик. Бала деген 39,5 түшпөй туруп алды. Температура өзүм балам, кичүү баламдыкычы. Анан берки балдарымдыкы да бооларына чыкты, боо жеңдерине. Келинчегимдикине чыкты, аны дагы эми мас сүйкөп антибиотик кетирдик. Анан уйлар, музоолордун көздөрү ооруп атат да. Бул жерден анан биздики айылыбыз, биз өзүбүз турган жерибиз Лахолдо турабыз. Бул жерден 20 километрге да жетпейт. 10 километр ары турабыз да. Кыштайбыз, жайлайбыз ушул жерге чичкилеген айыл өкмөт. Бирок биздин айыл өкмөткө деле эч кандай эме берилген жок. Биздин айыл өкмөт эли дары мына келишти эличи. Ал жерде да уже малдардын көздөрү кичинекей музоолордуку козуларга биринчи эметет экен да. Жана койлор бу эми бооз болгондо ошо төрөлгөн балдары ошондой боло баштайт экен да. Ал биринчи майда жандыктарга, козуларга зыян тийе баштайт экен. Биздики ооруп аткан эми айылдык ооруй баштады дейт. Айылыбыз бул жерден бир 10 километрге да жетпейт түз алгандачы. Могул эле так эле маңдайда, ушунун маңдайында. Балдарыңыздын жарасын не дешти врачтар? Неден улам чыгат деди? Жөн эле мындай эме деп коюшту, мындай чакала эме депчи. Алардычы врачтарга деле эметкен жоксу, эме эле сүйкөдүк. Ати оозулук балабыздыкы болсо, бир баламдыкы такыр оозунун бери айыкпай койгондо, эми Кочкор болсо сүрүп дарылап эметишти. А бирок мындан эметишкен жок, биз деле буякты көп эметкен жокпуз да. Биз биринчи жайлоого көчүп келгенде өзүбүз эле ойлодук да. Биз депчи. Андан бияктан чаң болуп анан жана жардыруу күнүгө 4 малдан жардыруу болуп атты да. Ошондо азот чыттанып атты, ошо малдардан билип калдык да деп. Биздин кошуна байкебиз болсо уже көчүп кетем, мага бала керек деп атат да. Айчычы байынчы. Анан бирок көчүп кеткен менен биздин айыл чуп-чук эле турабыз. Лахол айылы да, Каракөжөр айыл өкмөтү. Жерге чүкүү Лахол деген айыл бар. Өкөндө деген 250дөн 500дөй кожолук жашайт. 500дөн ар кайсы сортук. Бирок ал адамдарга деле эч ким эмесин ойлогон жок. Солтон Сарыга чогулган эл өкмөттүн жообу аларды канааттандырбаганын айтып, стратегиялык мааниге ээ болгон Бишкек Торгарт жолун тосууга жөнөп кетишти. Эл кайда азыр? Элби? Эл азыр өзүнүн журтунда. Бул жакта азыр элдин кичинекей эле бөлүгү туугандар. Бүт барды апалар да тособуз деп турат азыр жолдучу. Эми биз бул жерде
көчө болгон жоксуздар да, алыстан баштадык, түз эле бияка келген жокпуз, боз үйүбүздү башка жакка тездик элек, аябай алыс болчу. Мүмкүнчүлүктөрдү берип атабыз, болбойт, укпайт. Мындайча айтканда бизди признавать этпейт элдердичи. Биз ушакка алып келдик. Бүгүн да митинг кылдык. Мына эч кандай өзүңүздөр көп болдуңуздар, талкуулоого тигиндей мындайга биз өзүбүз жол берген жокпуз. Эртең дагы жол бербейбиз. Азыр биз барчу жерибиз ушул эл аралык трасса Бишкек Торгаттын жээгине барып өзүбүздүн митингибизди кылабыз. Биз негизинен бизге митингге уруксат бериш керек эле, бирок булар беришпейт. Бизде кайрылуулар да болгон. Өкмөттүн жобу сиздерди канааттандырабы? Өкмөттүн жобу эч кандай канааттандырбагандын кесепети ушул болду да. Эгер канааттандыра турган болсо, биз азыр ушунчалык бир наслаждение менен, рахат менен үйлөрүбүзгө тарап кетмек болчубуз да. Бул жерде, даже бул жердечи туугандар, проекти жок экен. Ушуну алып барыштачы. Проекти менен иш кылыш керек да. Азыр деген склад салсаң да проекти кыласың. Ушул проектиси жок. Ошол проекти жок болгонуна байланыштуу жанакыдай эч бир бул жерде согласование жок, стандарттуулук жок эле, өз ара мындайча айтканда бир жапайчылык ишти жүргүзүп жатканда, булар эч кандай международный правилалар сактаган эмес, тоо кендерин касып алуудагы правилаларды өзүнүн жанакындай нормаларын сакталган эмес бул жердечи. Нарын Торгат жолу бизди ошо өкмөт тарабынан биз канааттандырылбасак жабылат ал. Мына 3 күн берди деп айтышты. 3 күн бергенибиз ал бияктын техниканын чыгарып кетишине бергенбиз. А биз болсо жоопту азыр ала албай атабыз. Ошо премьер-министр өзү келиш керек бизге. Премьер-министр келип, андан кийин бизге ошо жообун айтат. Болот же болбойт деп. Болбосо биз аягына чейин тура беребиз. Премьер-министр инвесторлор качат деп атпайбы? Инвесторлор качат дегенде, инвестордун ар бир нерсенин өзүнүн стандарттуулукка жооп бериш керек. Элдин талкуусунан өтүш керек ал нерсе. Анан инвестор качат деп эле биз элдин бир мнениясын угуп койбой, көйгөйүн угуп койбой эле инвестор качат деген бул кандай жапайчылык болмок эле. Солтон Сары жайлоосунан Бишкек Торгарт жолуна чейинки аралык 82 чакырым. Түн бир окум болгонуна карабай, нааразычылык акциянын катышуучулары Кара Чый айылы менен Онарчы айылынын ортосунан өткөн Бишкек Торгарт жолунун жээгине 9 боз үй тигишти. Биз айттык, биздин балдарды чакырган күндө дагы биз аркылуу барат балдар. Баргандан кийин жанакы следовательдериңер, тергөөчүлөрүңөр камап салам, тияк бияк деген грубый сөздөрүңөрдү коюп, адекватный, нормальный мамиле жазасын деп талап койдук. Аны дагы өз моюндарына алышты, биз ошондой кылабыз дешти да. Ошентип ошол жагынан да утуп алдык. Же болбосо жана кытайларга эле кыйын эмес да, алар элечи биз айтсак эле туура боло берет дегендейчи. Анан ушул эң негизгиси биз азыр кайрылуу жаздык. Же Кыргыз Республикасынын президентине болот, же Жогорку кеңешке болот. Жогорку кеңеш азыр каникулда экен туугандар. Биз шайлаган депутаттар. Анан же болсо премьер-министрге кайрылууну окуп берейин, туура көрсөңүздөр. Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине Нарын областынын элинин атынан кайрылуу. Бул үлгүсү гана. Муну биз юридикалык күч менен, юридический тил менен жазабыз. Карапайым элге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай жазып койдук. Биздин кайрылуубуздун себеби биз Нарын областынын элдери Солтон Сары жайлоосунда мыйзамсыз жол менен уруксат алынып иштеп жаткан ОСО Чоңжи Майнинг Компани алтын иштетүү компаниясынын ишин токтотулуп, лицензиясын жараксыз экендигин таанып жокко чыгарылсын, жана элге кайрылып берилсин. Жана Нарын областындагы башка жерлердин, мисалы үчүн Кумтөр, бияк жактарда да бар да бизде, Байболот деген сыяктуу. Кумбел. Башка жерлердин элдин талкуусунан өтүп, эл тарабынан уруксат берилбеген алтын иштетип жаткан компаниялардын ишин токтотуп, ушул Нарын областына алтын иштетүүгө моратория жарыялансын. Моратория жарыяланышын карап бериңиздер дедик да. Мына караңыздар деп эле айттык.
Жана ошондой эле 2-августта кыргыз жарандарын уур токмокко алган Кытай жумушчуларын сот жообуна тартууңуздарды өтүнөбүз. Жана 5-августта тынчтык жолу менен уюштурган митингге Кытайлар тарабынан элге карата таш ыргытып, чагымчылык кылган жана кыргыз жарандарын жабыркаткан Кытай жарандары сот жообуна тартылсын. Ушул кайрылууну биз президентке, премьер-министрге жиберебиз. Жогорку кеңешке жиберели десек 1-сентябрда келет экен. Биз азыр ойлоп атабыз. Буну биз өзүбүз колубуз менен делегация түзүлүп алып, барып, өзүбүз отуруп, сүйлөшүп, анан ушуну жыйынтыгын угуп келели деп атабыз. Мындай эле жибербей, анан биз күтүп отура берет элек. Качан келет эле, 1 айдайынбы, 2 айдайынбы, качан бошойт дебей, барып биз өз жоопторун угуп келели дедик да. Нааразычылык акциянын катышуучулары 7-август күнү президентке жана премьер-министрге кайрылуу жолдошконун жана кайрылуунун жообун угуу үчүн атайын делегация менен Бишкекке келишээрин билдиришти.